Ушунча жыл чыдадык, эми акырын үн чыгарып коелу дедик. Чыдамыбыз түгөндү, сыйыбыздын чегине жетти деген Ноокат район активисттери интернет желесинде нааразычылык акциясын өткөрүүдө. Алар транспорт министрлигин Ноокатка барып сый көрүп келүүгө чакырышат. Ноокаттыктардын тили бир эле жерден кыска болуп жатат. Ал жыртык чуңкур жолдордун айынан. Байларыбыз деле бар, жол салып кое турган. Бирок биздин жолдор транспорт министрлигинин акчасына гана оңолом деп көгөрүп атат. Азыр ушул жолдордун айынан жигиттерибизге кыздар тийбей, кыздарыбызга жуучулар келбей жатат. Бул жолдордо керек болсо молдолор да сөгүнүп жиберип жатат. Бул жолдордун айынан вулканизация менен автомойкалар байып атат. Сөздүн тогу тер жери Ноокаттын жолу быйыл оңдолуусу керек деп жазылат кайрылууда. Алып баруучу Нурзат Токтосунова жашоону татаалдаштырбаш үчүн ойду өзгөртүү керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчасына пикир калтырды. Стресстен же депрессиядан чыгуу үчүн бирөөлөрдүн сөзүн көтөрүү үчүн да окуу, изденүү, инсандык өнүгүү, ойду жана адамды толук өзгөртүүчү сабактар керек экен. Бир канча жыл мурда жанталаша издене баштагам. Көп акча короттум. Жыйынтыгында өзүмдү сактап калдым. Ички ишеним көбөйдү. Бирөөлөрдүн сөздөрүнө көңүл бурбай, өзүм менен өзүм жан дүйнөмдү угуп, адамзатты сүйүп үйрөндүм. Оюң өзгөрбөсө, жашооң татаалдаша берет. Таарынычтан, ызадан, ич күйдүүлүктөн арылбасаң, ооруп калышың да мүмкүн. Ыраазы болгонду билбеген адамдар, бактысыз адамдар, ийгиликке жеткендер, талыкпай эмгектенгендер деп өз пикирин калтырган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Рамазан айына карабай гастролдук тур менен Талас жергесинде. Таласка чоң концертим менен экинчи жолу келишим. Сураныштар менен алыскы аймактарга да барамын буюрса. Эли сонун, жери сонун, меймандос таластык туугандар, чоң рахмат. Барган ар бир жеримде кол чабуулар, ак батылар менен узатып жатасыңар. Ыраазымын. Ар бириңиздерди абдан сыйлаймын деп билдирет өзүнүн Instagram баракчасында. Президент Садыр Жапаровго куюп койгондой окшош, Аскар Байдылдага бир нече кийим-кече дүкөндөрүнөн модель болуп берүү сунушу түшүп, ал макулдугун берди. Бул тууралуу маалыматты Байдылда өзү Спутник редакциясынын кабарчысына тастыктады. Бишкектеги эки кийим-кече дүкөнүнүн сунуш болуп, макулдугумду бердим. Азыр иштешип жатабыз. Бул тармак мен үчүн жаңы нерсе. Кызыгуум бар, иштешип көрөйүн дедим, деди ал. Аскар Байдылда Бишкекте медициналык академияны аяктаган казакстандык жигит. Кесиби боюнча невропатолог. Учурда Бишкекте балдарды укалоо борборун ачып иштеп жүрөт. Жыл башында социалдык тармактардын колдонуучулары аны президент Садыр Жапаровго окшоштуруп, ошондон тарта таанылып калган. Ырчы Анжелика Кайратова Рамазан айында кайрымдуулукту баштады. Бир жылдан бери жатка билип калган даректерге барабыз жана тизмеге жаңы кошулган үй бүлөлөр менен барып таанышып келдим. Көбүнчөсү борбор калаага балдарын мүмкүнчүлүгү чектелген болгондуктан аларды дарыланууга алып келгендер. Эч бир тааныштары жок, же ижарага алган үйүнө акчасы жетпейт. Дарылануусуна, оокатына, жол киресине жеткире албагандар. Айта кетүүчү жагдай, тизмеде тиш салып бер, карыздарымды төлөп бер дегендер да бар. Аларга жардам бере албаймын. Ооз ачып бекиткенге гана азыгы жокторго барабыз деп билдирет өз социалдык баракчасында. Ырчы Асел Кадырбекова ойнотуп жаткан гифке байланыштуу видео кайрылуу жасады. Аябай кубанычтамын. Биздин гиф Орус айында жүрүп жатат. Квартираны белек кылабыз. Кимге болсо да зарыккан инсанга насип кылса экен деп билдирет. Аны сагынып калган күйөрмандары жакшы каалоо тилектерин жазып, өзүңө келип калыпсың, азаматсың, ден соолук каалайбыз деген бир катар жылуу сөздөрүн комментарийге калтырышкан. Салам достор, мен сиздерге жагымдуу жаңылык менен кайрылып кетким келип жатат. Жакында биздин гиф оюнубуз аягдайт. Болгону аз эле убактыбыз калды. Ал үчүн сиз болгону биздин конкурсный баракчага кирип, ал жерде жалпы спонсорлорго катталышыңыздар шарт. Мына ыйык орозо айына туура келгенибиз мени өтө кубанычка салды.
бул да болсо буйрук болуш керек. Буюрса жакшы айыктаарын тилектешмин. Ал эми спонсорлорубузга комментарий, лайктарды коюп турсаңыз, балким сиз жеңүүчү болуп каласыз. Болгону жакшы ниет кылыңыз, Кудайдан тилеңиз. Эң негизгиси балким чын деле сизге буйруп калгандыр. 5-6 позвоночныйым сынып, жүлүнүм жабыркаптыр. Колу бутум иштебей калды, денем ысык, муздакты эч нерсени сезбей атат. 1 жылдай мындай шалга окшоп эле жаттым, тамак берип койсо жеп.